30 бөлüm. Мен сага айткан бардык сөздөр, баталар менен каргыштар аткарылганда, Кудай Теңириң башка элдердин арасына чачыратып жиберген жерде аларды жүрөгүңө кабыл алсаң, Кудай Теңириңе кайрылсаң жана мен сага бүгүн берип жаткан осуяттарды укум тукумуң менен кошо чын жүрөгүң, жан дилиң менен аткарсаң, Кудай Теңириң сага ырайым кылып туткундагыларды кайра алып келет. Кудай Теңир сени чачыратып жиберген элдердин арасынан кайрадан чогултат. Сен жердин түбүнө чейин чачырасаң да, Кудай Теңириң сени ошол жактан чогултуп, ошол жактан алып келет. Кудай Теңириң сени ата-бабаларың ээлеген жерге алып келет. Сен ал жерди өз энчиң аласың, сага жакшылык кылат. Укум тукумуңду ата-бабаларыңдан да көп кылат. Өмүр сүрүшүң үчүн Кудай Теңириң сенин жүрөгүңдү жана укум тукумуңдун жүрөгүн, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң, жан дилиң менен сүйө турган кылып өзгөртөт. Ошондо Кудай Теңириң бул каргыштардын баарын сенин душмандарыңа, сени жек көрүп кубалагандарга жиберет. Сен болсо кайрадан Теңирдин үнүн угуп, мен бүгүн берип жаткан анын бардык осуяттарын аткарасың. Кудай Теңириң иштериңе ийгилик берет, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт, малыңдын төлүнө, жериңдин түшүмүнө батасын берет. Теңир сенин ата-бабаларыңа жакшылык кылып кубангандай, сага да жакшылык кылып кайрадан кубанат. Кудай Теңириңдин бул мыйзам китепте жазылган осуяттары менен мыйзамдарын аткарып, анын үнүн уксаң, Кудай Теңириңе чын жүрөгүң, жан дилиң менен кайрылсаң, ал ошондой кылат. Анткени мен бүгүн сага берип жаткан осуят сен үчүн түшүнө алгыз да, алыс да эмес. Биз үчүн ким асманга чыгып, аны алып келип берет? Бизге аны ким айтып берет? Ошондо биз аны аткарар элек деп айткыдай, ал асманда да эмес. Биз үчүн ким деңиздин ар жагына барып, аны алып келип берет? Бизге аны ким айтып берет? Ошондо биз аны аткарар элек деп айткыдай, ал деңиздин ар жагында да эмес. Ал сөз сага өтө жакын жерде. Сен аткара турган сөз сенин оозуңда жана жүрөгүңдө. Мен сага бүгүн өмүр менен жакшылыкты, өлүм менен жамандыкты сунуш кылдым. Мен сага бүгүн Кудай Теңириңди сүй, анын жолу менен жүр, анын осуяттарын, мыйзамдарын аткар деп осуяттап жатам. Ошондо өмүр сүрөсүң да, укумдап, тукумдап көбөйөсүң. Сен ээлегени бара жаткан жерде Кудай Теңириң сага батасын берет. Эгерде Кудайдан алыстап, аны укпай турган болсоң, жолдон чыгып, башка кудайларга табынып, кызмат кыла турган болсоң, анда ээлеш үчүн Иордандан өткөн жериңде көпкө турбай өлөрүңдү бүгүн мен сага айтып коеюн. Бүгүн силердин алдыңарда асман менен жерди күбөгө тартам. Мен сага өмүр менен өлүмдү, алкыш менен каргышты сунуш кылдым. Өзүң жана укум тукумуң өмүр сүрүш үчүн өмүрдү тандап ал. Кудай Теңириңди сүй, аны ук, ага жабыш, анткени ал сенин өмүрүң. Ал сенин ата-бабаларың Ыбрайымга, Ысхакка жана Жакыпка берем деп убада кылган жерде сага узун өмүр берет. Мени сенин колдоруң жаратты, мени сенин колдоруң жасады, мага акыл бер, ошондо мен сенин осуяттарыңды үйрөнөм. Сенден корккондор сенин сөзүңө ишенгенимди көрүп кубанышат. Теңир, сенин өкүмдөрүң адилет экенин, сен мени адилеттик менен жазалаганыңды билем. Сенин ырайымың өз кулуңа айткан сөзүң боюнча менин соорончум болсо экен, мага сенин боорукердигиң келсе экен, ошондо мен жашайм, анткени сенин мыйзамың менин соорончум. Текеберлер уятка калышсын, анткени алар мени айыпсыз кыйнап жатышат. Мен болсо сенин буйруктарың жөнүндө ойлонуп жатам. Сенден корккондор, сенин аяндарыңды билгендер мага кайрылышсын. Уятка калбашым үчүн жүрөгүм сенин буйруктарың менен таза болсун. Сенин куткарууңду күтө берип, жаным алсырап баратат. Бирок сенин сөзүңө ишенем. Сенин сөзүңдүн аткарылышын күтө берип, карегим соолуду. Мен сенден мени качан сооротосуң деп сурайм. Мен түтөгөн чанаштай болуп калдым. Бирок сенин буйруктарыңды унуткан жокмун. Кулуң дагы канча күн күтсүн? Мени куугунтуктагандарды качан жазалайсың? Сенин мыйзамыңа каршы текеберлер мага ор казышты. Сенин мыйзамдарыңдын баары чындык. Мени адилетсиз куугунтуктап жатышат. Мага жардам бер. Алар мени аз жерден жер үстүнөн жок кылып кое жаздашты. Бирок мен сенин буйруктарыңды таштаган жокмун. Мени өзүңдүн ырайымың менен тирилт. Ошондо мен сенин оозуңан чыккан аяндарды сактайм. Теңирим, сенин сөзүң асманда түбөлүк орногон. Сенин чындыгың тукумдан тукумга уланат. Сен жерди негиздедиң, ошондуктан ал турат. Бардыгы ушул убакка чейин сенин мыйзамдарың боюнча турат. Анткени баары сага кызмат кылат. Сенин мыйзамың мага сооронуч болбогондо, мен кайгы тартып жүрүп өлүп калмакмын. Сенин буйруктарыңды түбөлүккө унутпайм, анткени сен ошолор аркылуу менин өмүрүмдү сактап калдың. Мен сеникимин, мени куткар, анткени мен сенин буйруктарыңды издеп таптым. Ыймансыздар мени өлтүрүш үчүн аңдып жүрүшөт. Мен болсо сенин аяндарыңа батып бара жатам.
Мен ар кандай жеткилеңдиктин жеткен чегин көрдүм. Бирок сенин мыйзамың чексиз терең экен. 57 бөлүм. Адил адам өлөт, бирок эч ким анын өлгөнүн жүрөгүнө кабыл албайт. Такыба адамдар жерден алынат, адил адамдын жамандыктан куткарылып алынганын эч ким түшүнбөйт. Ал тынч жайга кетет. Түз жол менен жүргөндөр өз төшөгүндө тынч жатышат. Силер болсо бери келгиле. Сыйкырчынын уулдары, бузулган адамдын жана аягы суюк аялдын тукуму. Силер кимди шылдыңдап жатасыңар? Кимге каршы оозуңарды ачып, тилиңерди кимге чыгарып жатасыңар? Силер кылмыштын балдарысыңар, калптын тукумусуңар. Ар бир жашыл дарактын түбүндөгү буркандарга кумардангандар, суу жээктеринде, аскалардын жаракаларында балдарды сойгондор силер эмес белеңер? Сенин үлүшүң суулардын жылма таштарында. Алар сенин үлүшүң. Аларга сен куюлуучу курмандыкты куясың, курмандыктарды чаласың. Мен буга ыраазы болмок белем. Эң бийик көрүнүктүү тоого сен өзүңдүн жатчу жайыңды орнотосуң. Ошол жака курмандык чалыш үчүн чыгасың. Эшиктин артына, ошондой эле кашектердин артына эстетүүчү белгилериңди коесуң. Анткени сен менден бурулуп кеткенден кийин жылаңачтанып, ошол жакка чыгасың. Жаткан жайыңды кеңейтесиң. Ким менен жатканды жакшы көрсөң, ошолор менен макулдашып, орун караштырасың. Сен жыпар жыттуу май алып, падышага да баргансың. Майларыңды көбөйткөнсүң, элчилериңди алыс жактарга жибергенсиң. Өлгөндөр жаткан жайга чейин кемсингенсиң. Өзүңдүн узак жолуңдан чарчагансың, бирок үмүт үзүлдү деген жоксуң. Өз колуңдан күч таап тургансың. Ошондуктан сен алсыраган жоксуң. Ишенимсиз болуп калгыдай, мени эсиңерден чыгаргыдай, мени жүрөгүңдө сактабай калгыдай, кимден коркуп, кимден үрөйүң учту? Мен унчукпай койгондон эмеспи? Көпкө унчукпай койгондон эмеспи? Сен менден коркпойсуң. Мен сенин чындыгыңды жана иштериңди көрсөтөм. Алар сага пайда алып келбейт. Сен өкүргөндө чогулткан буркандарың сени куткарабы? Алардын баарын шамал учуруп кетет, айдаган жел туш-тушка чачыратат. Ал эми мага таянган адам жерди мурастап алып, менин ыйык тоомо ээ болот. Анан мындай деди: түздөгүлө, жолду бошоткула. Менин элимдин алдынан бөгөттү алып салгыла. Анткени улуу, даңкталган, түбөлүк жашоочу, ысымы ыйык мындай деп жатат: Мен бийик асмандын үстүндө жана ыйык жайда жашайм. Ошондой эле моюн сунгандардын рухун тирилтиш үчүн, кайгыргандардын жүрөгүн тирилтиш үчүн, кайгыргандар менен руху менен моюн сунгандар менен бирге жашайм. Анткени мен түбөлүккө талаш тартыш жүргүзбөйм. Акырына чейин каарданбайм, болбосо менин алдымда мен жараткан рух жана мен жараткан ар бир тирүү жан алсырап калат. Анын дүнүйөкордук күнөөсү үчүн мен каардандым. Аны урдум, жүзүмдү жашырдым, ачууландым. Ал болсо бурулуп кетип, өз жүрөгүнүн жолу менен жүрдү. Мен анын жолдорун көрдүм. Мен аны айыктырам. Мен аны алып жүрөм. Мен аны жана анын кайгыргандарын сооротом. Мен тынчтык алыскыларга да, жакынкыларга да тынчтык деген сөзүмдү аткарам, дейт Теңир. Мен аны айыктырам. Мыйзамсыздар болсо алай дүлөй болуп толкундаган, тынчала албаган, суулары балыр менен баткакты бүркүп чыгарган деңиздей. Мыйзамсыздарга тынчтык жок, дейт менин Кудайым. 5 бөлүм. Ыйса элди көргөндө тоого чыкты. Ал отургандан кийин шакирттери жанына келишти. Ошондо Ыйса аларга мындай деп насаат айта баштады: Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сунушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар, бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. Силер жердин тузусуңар. Эгерде туз өз даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиң? Ал адамдардын тепсендисине ыргытылуудан башка эч нерсеге жарабайт. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Тоо үстүндөгү шаар жашырын албайт. Чыракты жандырып, анын үстүнө идишти көмкөрүп койбойт. Үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп, аны чырак паяга коет.
Силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын. Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. Мен силерге чындыкты айтып коеюн, асман менен жер жок болмоюнча, бардыгы аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. Ошондуктан ким бул осуяттардын эң кичинесин аткарбаса, жана башкаларга да ошентип үйрөтсө, ал асман падышачылыгында эң кичинекей деп аталат. Ал эми ким аткарса жана үйрөтсө, ал асман падышачылыгында улуу деп аталат. Силерге айтып коеюн, эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер. Байыркы мезгилде жашагандарга киши өлтүрбө, ким киши өлтүрсө ал жазага тартылат деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганын келесоо деген адам Синедрион алдында жоопко тартылат. Акылсыз деген адам болсо оттуу көлгө түшөт. Ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгениңде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экенин ошол жерде эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды курмандык чалынуучу жайдын алдына таштагында, барып адегенде бир тууганың менен элдеш. Ошондон кийин гана курмандыгыңды алып кел. Жолдо бара жатканыңда эле каршылашың менен элдешип алганга шаш, болбосо каршылашың сени сотко берет. Сот болсо сакчыга тапшырат, ошентип сени түрмөгө отургузуп коюшат. Сага чындыкты айтып коеюн, акыркы квадрантыңды бермейинче ал жерден чыкпайсың. Байыркы мезгилде жашагандарга ойноштук кылбай деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот. Эгерде оң көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп алып ыргытып жибер. 12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы. Эгерде оң колуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чап, ыргытып жибер. 12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы. Дагы мындай деп айтылган: ким аялын кетире турган болсо, ага талак кат жазып берсин. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирген адам аялынын ойноштук кылуусуна себепкер болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот. Байыркы мезгилде жашагандарга антты бузба. Теңирдин алдында берген антыңды аткар деп айтылганында уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: эч качан ант бербе. Асманды оозанып ант бербе, анткени ал Кудайдын тактысы. Жерди оозанып да ант бербе, анткени ал анын бут коёр жери. Иерусалимди оозанып да ант бербе, анткени ал улуу падышанын шаары. Башыңды оозанып да ант бербе, анткени бир да тал чачыңды ак же кара кыла албайсың. Ооба деп айтуу керек болсо ооба дегиле, жок деп айтуу керек болсо жок дегиле. Ал эми булардан башкасы амал көйдөн. Силер көзгө көз, тишке тиш деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: жамандык кылган адам менен каршылашпа, же оң жаагыңа чапкан адамга сол жаагыңды тосуп бер. Сени менен соттошуп, көйнөгүңдү алгысы келген адамга сырт кийимиңди да бер. Сени өзү менен бирге бир чакырым жол жүрүүгө мажбурлаган адам менен 2 чакырым жол жүр. Сураганга бер, карыз сураган адамга тескери караба. Жакыныңды сүй, душманыңды жек көр деп айтылганын уккансыңар. Ал эми мен силерге мындай демекчимин: душманыңарды сүйгүлө, силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла, силерди таарынткандар үчүн жана куугунтуктагандар үчүн сыйын кыла. Ошондо силер асмандагы атаңардын уулдары болосуңар, анткени ал өз күнүн жаманга да, жакшыга да тийгизип, жамгырын адилеттүүгө да, адилетсизге да жаадырат. Силерди жакшы көргөндөрдү гана жакшы көрсөңөр, силерге кайдагы сыйлык? Салык жыйноочулар деле ошончо эмеспи? Эгерде бир туугандарыңар менен гана саламдашсаңар, анда эмне өзгөчөлүгүңөр бар? Бутпарастар деле ошончо эмеспи? Ошондуктан асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула.